Стив Джобс бул дүйнөнүн эң күчтүү адамдары булар окуя айтып бере билген адамдар деп айткан экен да. Ушул сөз абдан маанилүү сөз. Себеби азыркы биз жашап аткан заманда бардык нерсенин аркасында эгер окуя болсо, биринчиден ошол нерсе, ошол буюм болобу, адам болобу, бир бизнес болобу, ошол өзү биринчиден сапаттуу болуш керек. Андан кийин анын аркасында элге жагымдуу бир окуя болсо, анда ошол буюмдун, адамдын, бизнестин, өлкөнүн, шаардын баасы көтөрүлүп кетет. Окуя эмне үчүн мынчалык маанилүү? Окуянын эң жакшы мисалдары булар кино, сериал, музыка, роман, жомоктор. Ошолордун бардыгы бизде бир сезимдерди ойгонтот да. Ошол сезимдер ойгонгондо ошол сезим менен байланыштуу болгон буюм, адам, бизнес, жер, шаар, өлкө эмне болбосун, ошолор биздин оюбузда оңой сакталып калат. Муну чоң бизнес эң жакшы түшүнгөндүгү үчүн алар чыгарган буюмдарыны, бизнесини же болбосо ошол бизнестин ээсини, өзүнү дагы ошентип бир сезимдер менен аралаштырып бизге реклама кылганга аракет кылышат. Ошондо биз алардын конкуренттерге караганда алардын буюмуну көбүрөөк эсте сакталып калат экенбиз да. Буга мисал катары iPhone'ду берсек болот, Tesla'ны берсек болот, мына биздеги Subaru'ны берсек болот. Үшөөндө тең ошондой бир ийгиликтүү бир сонун сапаты жакшы буюм бар. Ошол буюмдун окуясы бар. Анан ошол буюмду чыгарган адам дагы элдин аң сезиминде сиңип калган, ал мындай бир окуясы болгон бир киши бар да. Tesla чыгып атканда Илон Маск азыр мына бензин менен иштеген машиналардын айынан аба кирдеп кетип атат. Ошол проблеманы чечишибиз керек деген окуя менен коштоп Tesla'ны чыгарды. Ошондо кызыктуу бир окуя болду, сапаттуу машина болду. Анын үстүнө Илон Масктын өзүнүн дагы авторитети, өзүнүн окуясы дагы кошулуп бир ийгиликке келип жетти. Tesla'ны карап башка компаниялар дагы өздөрүнүн ток менен иштеген машиналарын чыгарып атат. Бирок алар бул окуядан көп пайдалана албай калды. Себеби алар эми мына iPhone'дон кийин чыккан телефондордой болуп эле ушул Tesla көп сатылып атат, Tesla мода болду, биз дагы чыгарсак көп сатабыз, акча табабыз деген окуя менен чыккандай болуп калды да. Мен биздеги Subaru кафесин дагы ушуга окшоштурам. Ал жерде дагы бир окуя бар да. Раматылык Табалды Эгембердиев агабыз ошол кафени ачып аткандагы интервьюларын көрсөңөр, ал киши мен ушундай кыргыздардын каада салттарын чагылдырган, кыргыздар сырттан келген конокторуну сыймыктанып алып келе турган бир жер ачкым келет деп айткан эле да. Ошондой бир окуя менен коштоп ачты да. Анан чындап эле ошол айтканындай болуп жакшы бир кафе болуп ачылды. Анан ошол кишинин аты дагы буга чоң салым кошулду. iPhone'дун окуясы кандай? Кнопка менен иштеген телефондор бар эле учурунда, алар эми жөн эле бирөөгө чалганга, SMS жөнөткөнгө эле жетет эле да. Ошолордун доорун жапты, бүтүрдү. Анан азыркы мына биздин колубуздагы телефондордун биринчиси болуп чыкты. Бул телефондор, бул iPhone жана башка окшогон телефондор, булар жөн эле бирөөгө чалуу үчүн колдонулган буюм эмес. Булар мына азыр дүйнөдөгү маалыматтын ушунчалык тез таркалып атышына, төңкөрүштөрдүн болуп атышына, триллиондогон долларлардын айланып атканына себеп болгон телефондор. Кээде жалган эле окуя менен чыккандар дагы болот экен. Молескин деген бир күндөлүк бар, белгилүү күндөлүк. Башка күндөлүктөргө караганда аты чыккан, кымбатка сатылат, көп сатылат. Мен ошону биринчи жолу ачып караганда мындай биринчи бетинде мынчалык кичинекей бир кагаз турат эле. Ал жерде бул колуңдагы күндөлүктү Пикассо колдонгон, Ван Гог колдонгон, Эрнест Хемингуэй колдонгон. Ушул Молескинге өздөрүнүн күндөлүгүн жазган деген жазуу турат эле да. Кечээ интернеттен карап көрсөм, чын эле ошондой бекен деп карасам, бул алардын колдонгондугу жөнүндө эч бир тастыкталган маалымат жок экен. Бул жалган экен да. Бул эмне деген мааниге келет? Бул деген ошол күндөлүктү чыгарып атканда адамдар ойлонуп, муну кантип көп сатсак болот деп анан ушул окуяны токуп койгон да.